Жол эрежесин бузгандардын айып пулу боюнча өкмөт айтып атат, бирок жылыш жок болуп атат. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, эки маселеге көңүл бөлүп кетейин деп атам. Ушул биринчи маселе бул жол эрежесин бузгандардын айып пулу боюнча. Бул маселени мен көтөрдүм эле буга чейин, 1-2 ай мурун. Андан бери өкмөт айтып атат, бирок жылыш жок болуп атат. Ошол айып пулдардын көлөмү боюнча бүгүнкү күндө эми салыштырмалуу, албетте эми бул мыйзамды учурунда биз өзүбүз кабыл алганбыз, бирок эмоцияга берилип, ошол кездеги көп жол кырсыктар, жалпы жол эрежесин бузгандардын саны көбөйүп келген. Бүгүн болсо ошол салынып аткан айып пулдардын көлөмү действительно көбүрөөк болуп атат да. Салыштырмалуу көп ошол штрафтардын көпчүлүгү 3000 сомдун тегерегинде боло турган болсо, мына бүгүн прожиточный минимум 5000 сомго жетпейт. Бүгүн көп кишилер ошондой социалдык жардам алышат. Анын арасында пенсионерлер бар, анын арасында бюджетниктер бар. Орто айлык бүгүнкү күндө, мисалы үчүн Бишкек шаарда 14-15 сомдун тегерегинде. Мына ушуларга действительно кыйын болуп атат да, оорураак болуп атат. Ошол менен бирге бүгүнкү күндө мен ойлойм, тартипке түшүп калдык. Жалпы шаар боюнча автоунаа айдагандар баары тең сезип калды. Эми мына азыр угуп атабыз, өкмөт ушул экинчи фазасын тендер өткөзүп, ошол безопасность городдун экинчи фазасы иштей турган болуп атат. Ал иштей турган болсо дагы кошумча бир топ жол кесилиштери кирет. Штрафтардын саны көбөйөт. Ошого байланыштуу мен өкмөткө дагы жолу кайрылат элем, мыкчаңыраак сунуш киргизип, ушул көлөмүн асайтуу боюнча. Мен ойлойм, таасир берет. Ар бир айдоочу үчүн, автоунаа айдоочу үчүн жанагындай штрафтарды все-таки оорураак болуп калып атат. Ошого көңүл бөлүп коеюн деп атам. Экинчи маселе, өткөн жумада Жалал Абад шаардык кеңештин депутаттарын кабыл алдым эле. Ошол жерде депутаттардын көтөргөн маселеси бул аэропорттун жанагы шаардын ортосунда жайгашуусу боюнча. Мына бүгүнкү күндө ал аэропорттун тегерегине 2 километр радиуста көп кабаттуу үй салууга, имарат салууга тыюу салынган экен. Эми учурунда шаардын четинде салынса керек, бирок азыр эми элдин саны көбөйүп атат. Кудайга шүгүр. Биздин эми бизнес дагы, экономикабыз да көтөрүлүп атат. Ошол жердеги жердин тарын жакшы билебиз. Баягы көп этаждуу имараттарды куруш керек болуп атат, мектептерди куруш керек болуп атат, бала бакчаларды куруш керек болуп атат. Дагы бир топ социалдык объектилерди, ошон үчүн ушул шаардан чыгаруу маселесин карап көрүп, ушуну чечүүңүздөрдү мен талап кылат элем. Рахмат.